Устаз, мен курулуш тармагында иштейм. Коллегияларым электрод уурдап сатат. Мени укпайт. Сураныч, видеону кыска кылып чыгарып коюңузчу, сизге рахмат устаз. Калптын казаны кайнамайт. Уурунун бири эки болбойт эч качан. Шайтандын азгырыгына кирбеңиз. Аманаткөй болуп, адалдан табыңыз, адалдан үй бүлөңүздү багыңыз. Электродду уурдап, дагы бир балакетін уурдап, азыр стройка аябай Кыргызстанда көз тийбесин жакшы кетип атат. Көрүп атабыз. Ушул учурларда ошол жакта иштегендер, кароолчулар, жумушчулар аманатка бекем болойлу. Кыянат кылбайлы. Уурдап таптың кичине бир нерсе кийим, ошо кантип кийесиң ошону? Кантип жейсиң, кантип үй бүлө бала чакаңды багасың, кантип жедиресиң аларга? Кудайдан коркойлу туугандар. Ушул күнгө чейин өткөнүнө тооба кылайлы. Алып кеткенибизди алып келип коелу. Сатканыбызды акчасын кайтарып берип коелу. Өтүп кеткен адамга жылдык кылса болобу? Биздин динибизде турган Ханафи мазхабыбызда жылдык деген түшүнүк жок. Ихсан деген бар. Ал дагы милдеттүү эмес. Өлгөндөргө Куран окуп, дуа кылып, зикир кылып, кайрымдуулук кылып, бебечараларга кийим кийгизип, тамак берип, суу чыгарып, жол салып, көпүрө салып, мечит, медресе куруп, Куран китеп алып келип мечитке коюп, мындай жакшы, алхамдулилlah иштер толтура. Бирок биз жылдык деп только ушуга гана токтоп калганбыз. А так, ошо жылын белгилебей эле, кайсы күн өтсө точно ошого бир жыл кылбай эле, ага чейин деле мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша ихсан кылып койсоңуз мейли. Элдин көңүлүн алып коюңуз, туугандарды чакырып, иманга, дааватка, өтүп кеткен кишинин аркасынан жакшы аманаттары, керездери, сөздөрүн айтып, жакшы сыпаттарын айтып, биз да кететкенбиз деп даярданайлы деп. Анан кийин алхамдулилlah мейли кан чыгарып койсо эчтеке эмес. Ихсан катары кылса мен. Турмушка чыкканыма бир жыл болду. Жолдошум бойдок кезинде курсташ кыз менен зына кылыптыр. Мен билгенден кийин эмне кылышымды билбей, бетине кара албай, ата-энемдин дердин үйүнө да ыйлап бара албай, кыйналып кеттим. Өз пикириңизди айтып жардам бериңизчи суранам. Эми мурдагы имансыз жашоодо эмне деген күнөөлөрдү кылган кандай деген унутуш керек. Азыр бүгүндөн баштап таза жашоону, пакиза жашоону, уяттуу жашоону, ибадат менен адал жашоону башташ керек. Өткөндөргө афаллах амма салаф. Өткөндөргө Алла таалам кечирсин. Аны кайра эстеп, турмушту кайра талкалагандын кажети жок. Анан көрө тооба кылып, тооба кандай? Өткөнгө өкүнүп, арамды таштап, келечекте кайталабайм деген Аллага убада берип. Эми силер дагы ушу бири-бириңер менен ушинтип отурсаңар да кыйын болуп калат. Ошон үчүн будан аркы жашоосун оңдоп кеткиле. Аркы жашоосун будан кийин калган жашоон.